Экология жана таштандыларды жок кылуу учурдун көйгөйү бойдон калууда. Акценттин бул жолку чыгарылышында өрттөлгөн таштандыдан чыккан зыяндуу заттардын экологияга тийгизген таасири тууралуу айтып беребиз. Турмуш тиричилик таштандыларын өрттөөдөн чыккан заттар булар диоксиндер. Алардын таркалуу радиусу аралыгы аба ырайына, шамалдын багытына жараша ар кандай. Ачык аянттарда өрттөлгөндөн чыккан түтүндөр таштанды өрттөөчү заводдордун турбаларынан чыккан түтүнгө салыштырмалуу жаратылышка 2 эсе зыяндуу. Мындай аймактарга топурак кыртышындагы зыяндуу заттар 2-3 эседен 10-12 эсеге чейин көбөйөт. Таштандылардын өрттөлгөндөн кийинки көлөмү орточо анын мурдагы көлөмүнөн 3төн 1-ин түзөт. Башкача айтканда 1 тоннадан 300 килограммга чейин күл чыгат. Атайын лабораториялык изилдөөлөр аркылуу анализдер алынып, эсептери чыгарылат. Мисалы, таштандылар өрттөлгөн аймактарда жашаган адамдардын канында башка аймактарга салыштырмалуу диоксиндин 3-4 эсе жогору болору аныкталган. Булар онкологиялык рак ооруларын пайда кылууга жөндөмдүү. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, бөлүшүңүз, биздин социалдык тармактагы баракчаларга да жазылууну унутпаңыз.